Өзүңүздөр көрүп тургандай, дал ушул жерди бир канча жылдардан бери мэрия жана жеке ишкер тарабы талашып келген. Бул жерди жеке ишкер мен магазин ачамын, мен жаңы заманбап ачамын десе, өкмөт жерди биз өзүбүзгө алышыбыз керек, биз өзүбүз ачышыбыз керек дейт. Ал эми буга чейин Чагалдакова деген судья тарабынан госпошлина 3 миллион төлөйт мэрия деп чечим чыгарып койгон. Бүгүндө сот процесси азыр саат 4-тө болот. Бүгүн 4-февраль саат 4-тө сот процессте сот кандай чечим чыгарат. Базар Коргон шаарындагы соттун алдында турабыз. Чагалдакова деген судья жер маселеси боюнча иш материалдарды карап жатат. Буга чейин жеке ишкер тарабы жана өкмөт тарабы жер талашуу маселе менен бир канча жылдар бою соттошуп келген. Ал эми бүгүнкү күндө Чагалдакова деген судья тарабынан 3 миллион жердин госпошлинасын төлөсүн деп өкмөт тарабына чечим чыгарылган. Дал ошол 3 миллионду биз уккандан кийин бул жерге келип, Базар Коргон шаарынын сотунун төрагасына киргенибизде, төраганын жардамы менен, төраганын чечими менен 3 миллион жокко чыгат. Бүгүнкү күндө экинчи маселе жерди өкмөткө өткөрүү. Өкмөт биз алабыз дейт, жеке ишкер жерди бербеймин дейт. Азыр 4-февраль бүгүнкү күнү саат 3:30 сот процесси жүрөт, ачык сот өтөт. Бул жерди өкмөткө береби же жеке ишкер тарабына берип коебу? Сиздер менен кийинки съемкада көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен болгон мен Кумшай Аким кызы. Сот процесси азыр башталат. Бүгүн 4-февраль саат 4-тө деп дайындалган сот процесс. Чагалдакова судья бүгүн сот процессин дал ошол судья карайт иш материалдарды. Эми эмне дейбиз? Бул жерде өкмөт менен жана жеке ишкер жер маселеси боюнча өкмөт биз өзүбүз алабыз десе, жеке ишкер жерди бербеймин дейт. Дал ошол сот процессин бүгүнкү күндө бул судьябыз эмне чечим чыгарат? Бул чечимди баарыбыз биргеликте күтөбүз. Сот отуруму бүттү. Азыр мэрия тараптын өкмөттүн адвокатына бир-эки ооз суроо беребиз. Сурообузга тактана жооп алып алалык. Анткени дегенде судьянын сүйлөп жаткан сөзүнө балким биз бир аз түшүнбөгөндүрбүз. Азыр адвокаттан бир-эки ооз сурообузга жооп алып алалык. Саламатсызбы? Сиз ошол мэриянын адвокаты катары азыркы сот отурумунун чечими кандай чыкты? Ошол боюнча түшүндүрмө берип койсоңуз, биз жакшы түшүнбөдүк. Кандай десем экен, укук улантуучусу деп тапты. Анткени бул жерде Эргешев Тажибай аттуу жана Мамашева Даткайым аттуу жарандар каза болуп калган. Эргешев Тажибайдын укук улантуучусу деп Усенова Сатилхан Эжекени тартты. Кийинки жоопкерлигибиз бул купли продажадагы Мамашева Даткайым Эжекенин укук улантуучусу Мамашев Бактыбекти тартты. Адвокаты ишенимдүү өкүлү мыйзамдын талабына ылайык даттанам деди. Даттануу укуктуу экен. Сот укук улантуучу деп тапкан соттун аныктамасына 10 күндүн ичинде даттануу келтирилгендигин билдиргендигине байланыштуу сот ишти башка күнгө жылдырды. Эми урматтуу эмне десем экен, бизде баягы 47-берене бар, Гражданский процессуальный кодекс процесстин укук улантуучусу деп коет да. Бул жерде укук улантуучу деп тапкандан кийин действительно соттун аныктамасына, кабыл алган аныктамасына даттануу келтирүү укугу көргөзүлгөн. Көрүп жатарбыз, бирок мен ойлойм бүгүнкү күндө атайын эле убакыт создуктуруу маселеси жаралып атат дагы да болсо. Анткени биздин мэриянын, Базар Коргон мэриясынын доо арыздары 6-октябрь 2025 чыкты. Эми эсептесеңиздер, КПКнын талабы боюнча 3 айдын ичинде каралып бүтүш керек эле. Уже деген 5-айга кирип кетип атабыз. Мен ойлойм мыйзамдуулугун эми сот чечет. Бул жерде мыйзамдын талабы менен айына же күнүнө же мөөнөтүнө эсептелип чечим чыгыш керек. Эмненин негизинде узарылып бара жатканы бизге түшүнүксүз.
Биз Базар Коргон шаарынын сотунун алдында турабыз. Жер талаш маселе боюнча жеке ишкер жана өкмөт тарап соттошуп жаткан. Судья Чыгалдакова бүгүнкү күндө мэриянын жазган арыздарын канааттандыруусуз калтырылды, негизсиз калтырылды, жеке ишкерге жерди ыйгарды. Эми эмне демекчибиз? Бул жерде ушунча жылдар бою иштетип келген бул жерлерди жеке ишкер тарап. Бирок биздин өкмөтүбүз кедей, биздин өкмөтүбүз өтө жакыр. Эмненин негизинде качанга чейин жеке ишкерлерди байытып келебиз. Өтө бул эмне дейбиз? Капалуу. Кандай чечим болгондо дагы мындай өтө биз нааразыбыз азыркы күндө. Эми bundan кийинки станция облус сот кандай чечим чыгарат, аны да көрө жатарбыз.